пенсионерді бағады. Ушунчалык не совсем справедливый ситуация болуп атат деги, анткени деген СССР деген таркап кеткенде деген абдан көп пенсионердин саны ким атат? 50 жаш жүздүн жарымы 50ге чыккан карабы деп мен 50ге чыкканда булар аксакал болуп отурган. Аягын жыйынтыктайын. Бир топ суроолорго жана өз айтып кетти, анан жанагы айтып кетпеди. Бир дагы ушул жерде көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелердин баардыгы көңүл сырттан чыгып калбайт. Мына жогорку кеңештин атайын 2 камера келди. Булардын баары тартып бизге дисттин баарын берет. Биз ошол жетишпей калсак жазганга ошолор аркылуу көрүп, ошол маселе баарын көтөрөбүз. Эстейбиз. 5 жылга жакын иштеди болуш керек. Эми шумажан алып кетти. Бирок соттун өкүмү чыгат экен, жана биз атасы менен дагы, кайкеси менен дагы жолуктук. Биз буну көзөмөлгө алабыз. Анан эгер соттун өкүмү чыккандан кийин ал ошол өзүнүн ишинин иштеп аткан коррупциянын курмандыгы болсо, анда элдик медалына көргөзүлүш керек. Ал ошо паспорт болсо дагы эртиги баалаш керек. Буну мен колдойм. Экинчи дагы бир маселе айткан, бул дароо коргон, үч коргон жуулмайча, бул стратегически абдан чоң долбоор экен. Мен ошо транспорт курулуш комитетине мүчөмүн. Мен буну барып билейин, биринчи азыр эми бир убада берип коюп эртең жалганчы болуп артман кубалап жүрүп албагыла. Буну транспорт министри чакырып алып, бул планда барбы, бунун долбоору канча турат, эмне иштеп чыкты дейт, так деле биз жолдун баардыгын карызга салып атпайбызбы? Карызга болсо дагы салыш керек экен. Бунун боюнча мен азыр айтпай да турайын, бирок бул маселени мен туура деп баалайм, буну көтөрөм. Анан пособияны айттыңар көбүнчө эле. Пособия менен Эльмира Жылгалбекова айтып келген пособия деген бул жөлөк пул экен да. Жөлөк пул дегенди өкмөт өзүнчө бир бөлөк пул деп көрөт да, бөлөк берет басып. Ал жөлөк пул деген ошол байкушка жетпей атат. Балдарына жөлөш үчүн берилген пул да. Салыкка келгенде төлө дейт. Пособия келгенде сен үйүңдө халатыңдык бар экен, атың менен 2 коюң бар экен, сага не болот дейт. Ушул туура эмес. Бул туура эмес. Бундай саясат болбош керек. Анан квота дедиңер, бизден депутат жок дедиңер да, Эльмира айтып кетпеди. Ынтымак болуш керек да. Силер өзүңөр шайлоо келгенде 2000 добушту бир болго бересиңер, Кыргызстанга бердиңер, Республика Тажикка бердиңер, СДПКга бердиңер, бүтүн Кыргызстанга бердиңер, аягында иттен жок же ит байлаган жиптен жок болуп ошон үчүн ынтымактуу болуп, силердин добушуңар бир депутат эмес, 2 депутатка жетет. Ынтымактуу болсуңар. Анан ошентип алыска балдарыңарды жөнөтүп бизге депутаттарды чакыртып отурбайсыңар, өзүнө келет. Антпесе кийинкиде добуш бербей койсуңар, сыстатасыңар. Анан негизги маселелер силерде улут чек ара менен де, анан кайд экен да. Кайды боюнча мен иликтеп баштадым. Анан Улукбек илиңдин бир топ материалдарын көрдүм. Урматтуу президенттин Сооронбай Шариповичтин дагы түз суроо берген экен, анын түз берген жоопторун уктум. Бирок мен маалымат алдым. Бул жөнүндө бир топ маалымат бар. Бул Улукбекти айтып атпайбы? Анан мага бир нерсеси кызык болуп атат. 2010-жылдын 7-апрелинде алып алыптыр да, лицензия узатылганда мөөнөтү. 2010-жылдын 7-апрелинде топорон болот. Анан жана Капар Курманалиев деген болчу ошондо геологиянын башчысы. Мен ишенбейм, ошол акыркы күнү үйүнөн чыгып баратышыга кол коюп берди деп. Ал 6-апрелде эле аэропорттан учуп кетсе керек эле да. Bunun ошо лицензиясын текшеришибиз керек экен. Анан мен карап көрдүм, бул жерде эмнелер өндүрүлөт экенсе, мисалы 2009-жылдан баштап иштеп атат да. 2012-жылы концентрат золото 2572 тонна чыгарттылар. Анда көргөн полученный товарный продукты 116 тонна, 116 килограмм алтын алыптыр, 491 килограмм күмүш, 116 килограмм мет алыптыр. Бул 2012-жылы. 2016-жылы булардын көлөмү көбөйүп чыгарган. Алган алтында 233, күмүш 190, 1438. Жалпысынан 2018-жылы былтыр эле булар 199 килограмм алтын алыптыр, 1213 килограмм
күмүш алтын 344 килограмм жез алыптыр да. Анан булардын төлөгөн айтып атпайсыңбы, силер эчтеке төлөгөн жок деп. Анан булар мага жазып беришти. Бүгүнкү күнгө чейин булар оплачено налогов всего 181 миллион 436 миң 620 дейт. Каякта? Салык төлөп тур булар. Каяка төлөгөн? Мамлекетке төлөгөн салыктын эсеби ушунча экен да, республикасы. Плановый показатель налогов на 5 лет дейт. Булар 80 миллион сом планда бар экен. Инвестировано 78 миллион доллар США дейт. Плановый показатель 50 миллион долларлык иш аткардык деп 178 миллион долларлык инвестиция киргизди. Эми бул канча инвестиция киргизди, канча тонна алтын алып кетти, канча тонна күмүш алып кетти, канча тонна жез алып кетти, алардан жер салыгына же болбосо жергиликтүү салыкка канча төлөдү, мен